Жаңы кызматыңыз менен куттуктайм. Эми элдин үмүтү бар. Сиз жакшылап иштеп бересиз. Бул налог мамлекеттин негизги баягы түшө турган источник нерсеси. Баарыбыз аны түшүнөбүз. Бирок маселелер бар. Кээ бир мына соцфонд менен налогтун ортосунда нестыковка бар. Чоң айырма. Ушул жерде кечегидей миллиардтаган акча жок болушу мүмкүн. Сиз ушуну өзүңүзгө жазып алып туруп, мына азыр чыгып эле текшерсеңиз болот. Ушул жерде мына 2019 жылы жаңы закон кабыл алган, соцфонд менен налогтун ортосунда. Ошонун бери стыковка. Аласасын айтат, бирок түшкөн акчаларды тактай алышпайт. Акциверка кыла алышпайт бири-бири менен. Мына бүгүнкү күндө ушундай. Мен мына депутаттыкка келгенге чейин мына мамлекетке биз миллиардтаган акчаларды төлөгөн мына практика адам катары мен сизге айтып атам. Ушуну бир тактап койсоңуз, ушу акциверка кылып, налогоплательщикке точно информация берип турса. Анан кийин мына пеня боюнча, кээде мына Кыргызстан боюнча ар жерде баягындай бизнеси бар жерлерде, кээ бирлерде налогтордун акчасы которулат, бирок туура эмес түшүп калып туруп пеня өсүп кетип атат. Ошо пеня өсүп кетип атат. Ошол пеняны ал которуп коет, бюджетке барып түшкөн акча. Бирок баягы бир цифра туура эмес болуп калып, же налоговик туура эмес отургузуп коюп, ошонун пеня өсүп кетип атат. Ошондой пеняларды карап койсоңуздар, ошону баягы бир пеня основнойду төлөгөндөн кийин пенясын отмин этиш керек. Булар баягы до конца баягы туруп төлөтүп атат. Ушунан кыйынчылык болуп атат. Баягы бир кыргыздарга макал болуп калган сөз бар. Маленков берген байталды Хрущев келип кайтарды деп элдер айласы жоктон айткан. Ошондой баягы кыйынчылыктан айтылган сөз. Эми мен ойлойм, сиз Кудай кааласа ушундай маселелерди чечесиз, ишиңизге ийгилик.